Аял киши акча тапса, болду, мага эч ким кереги жок, мен өз алдынчамын, мен эркинмин дейт да. Аял киши көп акча тапса ушундай дейт. Өз алдынча болуп калат. Ал эми эркек киши көп акча тапсачы, бир пол жууп аткан кызды дагы алып бактылуу кылсам, кедей кызды алып бактылуу кылсам деп калат. Аял киши көп акча тапса, байып кала турган болсо, эч качан бир кедей эркекти табайын, кедей эркекке турмушка чыгайын, ал менен чогуу болоюн дебейт. Сөз жетерлүү болду. Өзүмдүн карьерамды кылып алдым, бизнесимди кылып алдым, эми эмне кереги бар дейт. Эч кайсы кедей эркекти карап койбойт. Баягы байдын кызы кедей баланы сүйүп калганы бул кинолордо гана болбосо жашоодо болбойт бул нерсе. Жомокторго, мындайча айтканда, романтик, фантастик кинолорго ишенбеш керек. Ал эми эркек киши байыса, айырмасы жок, ким болбосун алат. Дүйнө мүлк маселеси ушундай. Ошондуктан да бай эркектер көп, бай аялдар өтө аз. Бойдо кыз болуп туруп, миллиондорду айландырган бизнесмендер өтө чанда гана кездешпесе жокко эсе. Кудай таала аларга кысым кылып бербейт акчаны. Неге? Себеби ал өз башынча дүйнөнү сүйгөн, нафс токтото албаган жан болуп эсептелет да. Алтынга караганда колдору титиреп өзүн жогото турган даражада болуп калат аял киши. Ошондой экен, урматтуу эже карындаштарым, сен дүйнө үчүн жаратылган эмессиң. Дүйнөнү башкара турган эр азаматтарды тарбия кылыш үчүн жаратылгансың. Эң чоң бакыт аял киши үчүн баласын төрөп, баласын кучагына алган өчүрө. Мындан өткөн бактылуу бакыт болбойт аял киши үчүн.